Ассаламу алейкум биздин көрүүчүлөр, катталуучулар жана коноктор. Сиздер менен көрүшүп, амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Сиздер менен Ден Соолук каналы. Бүгүнкү чыгарылыш баарыбызга белгилүү насвай тууралуу болот. Насвайдын кантип жасаларын бул видеодо карабайбыз, көбүңүздөр эле билет болушуңар керек. Эгер маалымат аз болсо, кантип жасалары интернетте кыргыз тилинде бар, 1-2 мүнөттө билип алсаңыздар болот. Эмне үчүн насвай темасын алдык? Кээ бирөөңүздөр айтышыңыз мүмкүн, насвайды чыгарбай эле башка, мисалы жүрөк, кан тамыр, боор, ашказанды жакшырткан кеңештерден, ыкмалардан чыгарбайсыңарбы деп. Ооба, сиздердики деле туура, бирок ушул шайтан оокат болгон насвайдын зыян экенин укса деле, насвайды чеккендер таштабай, жада калса жылдан жылга көбөйүп баратат. Урматтуу насвайды колдонгондор, сизге насвай эмнеси менен жагат жана андан кантип сиз ырахат аласыз? Балким сергип каласыңар чеккенде, балким чеккенде башыңар ооруп атса, ооруган башыңар басылып калабы, же уктай албай атсаңар насвай чегип койсоңор тез уктайсызбы, же насвайды чеккенде көрүнбөгөн капкараңгы жерден сиздин көзүңүз жакшы көрүп калабы? Айтор, сиз эмне үчүн чегесиз жана андан эмне ырахат аласыз? Ошолорду жазып коюңуз. Ал эми биз насвайдын медициналык жактан зыянын жана пайдасын айтып беребиз. Достор, эгерде каналга каттала элек болсоңуздар, катталып, коңгуроону басып коюңуздар. Мындай учурда сиз биздин каналдан жаңы чыккан видеолорубузду өткөрүп жибербейсиз. Анда эмесе биз баштадык. Кээ бирөөлөр айтат, насвай колдонгондо тамекини таштоого жардам берет деп. Мындай адамдар толугу менен жаңылышат. Эмнеге жаңылышат, түшүндүрүп беребиз. Тамекинин никотинине караганда насвайдын никотини көп өлчөмдө жана насвайда щелочтор бар. Щелоч менен никотин кошулганда канга никотин абдан тез сиңет. Ошон үчүн насвайдагы никотин тамекинин никотининен күчтүү келет. Ал эми никотин зыян экенин бардыгыбыз билебиз. Кийинки көрсөткүч. Насвайдын өспүрүмдөргө тийгизген таасири өтө коркунучтуу. Анткени жаш өспүрүм насвай көз карандылыгына дуушар болот. 1-2 жолу колдонуп алса, кайра колдонгусу келе берет. Жаш өткөн сайын насвайдан күчтүү наркотиктерге өтүп кетүү коркунучу бар. Ошон үчүн эгер ата-эне болсоңуз, балдарыңыздарды көзөмөлгө сөзсүз алыңыздар. Кийинки, насвайды колдонуу адамдын психикасын жана психикалык жактан жүрүм-турумун буза алат. Муну уккан болушуңуз керек. Психикалык жактан туруксуз адам деп, же болбосо психически неуравновешенный деп. Жана дагы адамдарда агрессия пайда болот. Кийинки, насвай көп колдонгон адамдын насвайдын калдыктары шилекей менен кирип, ашказанда язваны пайда кылат. Мындай учурлар медицинада көп кездешет. Мындан сырткары ооз көңдөйүнө язва алып келген учурлар дагы катталган. Өзбек медиктеринин изилдөөсү менен, ал эми Өзбекстанда билесиздер, насвай чеккендердин саны абдан көп. Ошол өзбек медиктеринин изилдөөсү менен насвай чеккендердин 80% бара-бара дем алуу системасына жана ооз көңдөйүнө онкологиялык оорулар пайда болоорун аныкташкан. Кийинки көрсөткүч. Насвайдагы никотин адамдын психикасынан тышкары мээге, жүрөккө жана башка органдарга кычкылтектин жетүүсүн азайтат. Бул көп убакыт насвай колдонуп, кан тамырлардын ичкерип кетүүсү менен түшүндүрүлөт. Кан тамырлар ичкерип кетсе, адам инсульт жана инфаркт ооруларына чалдыгат. Эгер мээге кычкылтек жакшы жетпей калса, адамдын ойлонуусу начарлайт. Кийинки, насвайдагы оор металлдар, мышьяк, ртуть жана башка ушул сыяктуу токсический компоненттер борбордук нерв системасынын бузулуусуна алып келет. Борбордук нерв система адамдын бардык органдарынан маалымат алып, мээге жеткирип турат. Нерв системаны сактоо керек. Эгерде нерв система бузулса, жүрүм-турум деги эле ден соолук бардыгы начарлайт. Мындан сырткары боор жана бөйрөктү бузат. Бөйрөккө кантип барып калат десеңиз, шилекей менен кирет. Баарыбызга белгилүү, бөйрөк адамдын фильтри. Ошол шилекей менен кирген насвайдын калдыктарын, щелочтарды жана башка андагы зыян кошулмаларды тазалап атып, бөйрөк бузулат жана иштеши начарлайт.
Кийинки көрсөткүч. Насвай сөөктөрдү ичкертүү касиетине ээ экен. Жана көп убакыттан бери насвай колдонгон адамдын тиштери карылыкка чейин эле түшүп калат. Кийинки насвай вирус инфекцияларына чалдыктырат. Гепатит оорусуна, мите курттардын пайда болушуна алып келет. Ушул жерден айта кетчү нерсе, биздин каналда организмибиздеги мите курттардан кантип арылыш керек, ошол жөнүндө видеобуз бар. Бул видеону көрүп бүткөндөн кийин ошол видеобузду көрүп коюңуз, көп пайдалуу нерселерди өзүңүзгө аласыз. Анда эмесе биз улантабыз. Кийинки көрсөткүч. Насвайды колдонууда отравление болуу коркунучу өтө чоң. Анткени тамак аш менен насвайдын калдыктарын биз аш казанга алып барабыз. Андан ары өтүп бөйрөккө жетет жана ошентип бөйрөгүбүз андан ары бузула берет. Эми көбүнчөңүздөр кызыккан эркектин жыныстык системасына кандай таасирин тийгизет? Бул жөнүндө дагы айтпай кете албайбыз. Насвайды колдонгондор импотенция жана тукумсуздукка алып келиши толук ыктымал. Жана мындай учурлар көп катталган. Насвайдагы кошулмалар уруктун же сперманын аз бөлүнүп чыгуусуна же жараксыздыгына алып келүү коркунучу өтө чоң. Бул бир эле убакыттан бери чегип атасызбы же көп убакыттан бери чегип атасызбы, айырмасы жок. Бул маалыматты Россиянын Илимдер Академиясы институту жарыялаган. Ошон үчүн эркектер насвайды таштагыла жана ата-энелерге дагы бир жолу эскертүү. Балдарыңыздарды көзөмөлгө сөзсүз алыңыздар. Насвайды колдонуучулардын арасында аял кишилер дагы жок эмес. Бул баарыңыздарга эле маалым болуш керек. Анда эмесе аял кишиге кандай таасир этет? Ооба, коомубузда аял кишилер дагы насвай колдонгондор жок эмес. Эң эле бул боюнда бар айымдарга өтө коркунучтуу. Насвайды колдонуу жана анын кошулмалары боюнда бар айымдарга чыныгы душман. Эгерде боюнда бар айым аял киши насвай колдоно турган болсо, иштеги бала чарчап калышы толук ыктымал. Эгерде боюнда бар кезде насвайды колдоно берип жүрүп төрөсө, төрөлгөн ымыркайдын ден соолугу начар жана ооруларга чалдыгып төрөлөт. Мындан жараткан өзү сактасын. Эми ислам дининде насвайдын орду жөнүндө сөз кылабыз. Куранда насвай жөнүндө эч нерсе жазылган эмес, бирок насвай адамдын денесине, организмине залакасын тийгизген зат болуп саналат. Жараткан Алла Таала Куранда мындай деп айткан: өзүңөрдү өзүңөр өлтүрбөгүлө, өзүңөргө өзүңөр залакаңарды тийгизбегиле деп. Насвайды колдонуу менен биз ден соолугубузду бузабыз. Ислам дининде наркотик, арака жана башка зыян заттарга тыюу салынгандай эле насвайдагы ден соолукту өлтүрөт жана бул жерден ислам динине каршы келет. Анткени насвай чегүү менен биз өзүбүзгө өзүбүз залака келтирип жатабыз. Муну баарыңыздар тең түшүндүңүз деп ойлойм. Бул Куранда 4-аят 29-сүрөдө жазылган. Өзүңөргө өзүңөр залака келтирбегиле деп. Эми сурашыңыз мүмкүн, насвайдын пайдасын айтпайсыңарбы деп, ден соолугубузга кандай пайдасы бар деп. Ал эми насвайдын пайдасы жок. Ооба, кээ бирөөлөр айтып жүрөт, насвай биякка пайда экен, тиякка пайда экен деп. Бул туура эмес. Насвайдын зыянынан пайдасы жок. Бул видеону жакындарыңыз, туугандарыңыз менен бөлүшүп коюңуз, аларга дагы пайдасы тийсин. Айрыкча насвай чеккен жакындарыңызга, досторуңузга, ага бир туугандарыңызга жибериңиз. Чоң рахмат достор, видеону аягына чейин көрүп койгонуңуздарга. Мындан сиз көп маалымат алдыңар деп ишенем. Дагы бир жолу кайталап кетелик, каналга катталып коюңуздар. Мындай учурда сиз биздин жаңы чыккан видеолорду өткөрүп жибербейсиз. Комментарийге өзүңүздүн оюңузду, ой пикирлериңизди жазып калтырып коюңуз, биз абдан ыраазы болобуз. Видео жакса лайк, жакпаса дизлайк. Анда эмесе кийинки чыгарылыштардан жолукканча ден соолукта болуңуз. Эч качан оорубаңыз, сиздер менен Ден соолук каналы болду. Чоң рахмат.